Айкөл Аликжанованын жолдошу Дики Арман 20 жылга эркинен ажырады. Сот Жапай Арман деген каймана ат менен таанымал Арман Жумгалдиевди 20 жылга эркинен ажыратты. Эске сала кетсек, 2022 жылдын январь айында Алматыда болгон тополоңдон кийин Жумгалдиев социалдык тармактарда кыргыз-казак элдеринин ортосунда кастыкты козуткан деп айыптап, анын Алматыда Кыргызстандын жарандары талап тоноочулук менен алектенип жатат деген сөздөрүнө шилтеме жасаган. Кийинчерээк апасы уулунун жана жеке өзүнүн атынан кыргыз элинен кечирим сураган. Аталган видеону Армандын жубайы Айкөл Аликжанова өз баракчасына жарыялаган. Крим төбөлдөргө таянып, кыздарды зордуктоого шектелген киши кармалды. УКМК билдиргенде, аталган жаран 2013 жылдан бери Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун өкүлдөрү менен тыгыз мамиледе болуп, Дөө Чыңгыз кайманаты менен белгилүү Кримтөөл Чыңгыз Жумагулов менен да жакын мамиледе болгон. УКМКнын билдирүүсүндө КН уюшкан кылмыштуу топтордун лидерлеринин колдоосу менен жарандарга ар кандай басым жасап, шантаж жана коркутуу жолу менен кыздарды зордуктап жүргөнү айтылат. Мекеме зордуктоо жана уюшкан кылмыштуу топторду каржылоо фактылары жабырлануучулар арыздарынын материалдары менен тастыкталарын маалымдайт. Ыкчам маалыматтарды документтештирүү жана бул кылмыштарга тиешеси бар адамдарды жоопкерчиликке тартуу максатында тиешелүү тергөө оперативдүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда Крим чөйрөнүнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Мындан бир айдан кийин 2 ноябрда Ташиев бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраймов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Ошол эле жылы 11 декабрда УКМКнын басма сөз кызматы Камчы Көлбаев менен Райымбек Матраймовдун мафиясына байланышы бар деген 180ден ашуун киши мамлекеттик кызматтан алынганын билдирген. Анын ичинен 76 адам мамлекеттик бажы кызматынан кеткен. Алардын аты, жөнү жана буга чейин ээлеген кызматы тууралуу маалымат бериле элек. Булак, Азаттык. Жалал Абадта ишкерлерди опузалоого шектелип, дагы бир блогер кармалды. УКМК соц тармакта Жазира Осмонова деген блогер өзүн журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзөм деп тааныштырып, ишкерлерден акча талап кылгандыгын билдирди. Ал Сузактагы базарлардын биринде ишкерди ижара акысын мыйзамсыз жыйнаган деп айыптап, журналисттик иликтөө менен коркутуп, маалыматты интернетке таратпоо үчүн бир нече ирет ири суммада акча талап кылгандыгы айтылды. Атайын кызмат шектүү буга чейин ушундай эле айып менен кармалган Айка Мусаева деген блогер менен жакын байланышта болгондугун кошумчалады. Кана барбы силерде документ? Эмне негизинде келдиңер силер бул жерге? Жер биздики. Жер биздики. Мына сеники, уктуңбу? Мына сеники. Сен күчөксүн. Сен Бактиярдын колунда иштейсиң, бар тигини кыл, буну кыл десе кыласың. Өттө пальто адамсың. Эркексиңби сен? Намус барбы? Намус бирөөнүн бутун алдына тияп болуп иштегенден көрө өзүңчө иштебайсың. Ой, Ептеп келип алып кичиңиз деп атышат. Бир ажо аялдар келип алып мына. Документтер бар. Сотко кеткен. Бардыгы сотко. Мен мыйзам чейинде гана. Жон, мына ким? Мына Оспан ким? Мондой келип туруп, мен жумушума тоскоол болбосун, чоң сен туруп турбайсыңбы? Бардыгын биз мыйзам чейинде сүйлөшөбүз. Всё. Мен сотко өткөрүп койгонмун. Госпошта төлөп койгонмун. Бардыгы бар. Мыйзам чейинде гана сүйлөшөм. Мен компанияны берген жокмун. Мен жердин ээсин бердим. Мен жердин ээси менен гана сүйлөшөм. Компанияны мен тааныбайм. Компания мени тааныбайт. Мага тоскоол болбосун ошол. Жок, эже бизге. Бунтугуда туура кече мен жоктон кайдаланып, эме Бактиярдын айтыптыр силерге. Узгула. Сөздү көбөйтпөй, узгулачы деп. Жок, мындай деди же. Мен сотко арыз жазганмын. Арызым тура. Соттон сүйлөшөм.
айдын аксакалды бердим сотко. Yo ana bizge geldi ne getişe? Sizler bir şey ettiniz de geçe. Etkeniz yok. Biz bu şu yerге geldik. Şu yerге geldik. Ölçөгөн бүт мага видеолор бар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге Кыргызстанга кирди чыкты такси кызматын сунуштайбыз. Комфорт унаалар жана тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматыңыздарда. Эгер сиз ыңгайлуу жерде болсоңуз, үйүңүздөн алып кетебиз. Эч кандай пересадкасы жок, өзүбүз алып кирип чыгабыз. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биздин дарек метро Пролетарска 4-выход. Толук маалымат алуу үчүн +7 999 551 09 93. Синтетикалык буюмдарды ташыган жашы жете элек балдар кармалды. Ел үйүм астына келип алып, мына бүтүн таштап кетип атам байке. Жок, байке, апарат досту 2-3 күн мурун унуткан экен да. Я мен көрсөтөмүн аралыгында. Кайтан, унуткан жок. Камерага чыгып калсыңар, 4 бала жүрөт дейт. 4-үнчүсү ким экенин билбейм. Камерадан ошон байке карап көрбөйсүз, биз экенибиз көрсөм. Жашыл үйүнүн кызымыздан байке деп таныш чыгды. Аберки дос болдуңуз, олар эмеси бар дешесиз. Алтын Ордо жаңы конушунда жергиликтүү тургундар синтетикалык буюмдарды күрөөгө коюп жаткан 3 жашы жете элек күрөөчүлөрдү кармашты. Балдар 15-17 жашта. Алар 4 болгон, бирок бирөө качып кетүүгө үлгүргөнү айтылат. Кармалгандардын баары милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Милиция жасалма виза жасап мигранттарды Кыргызстанга мыйзамсыз алып кирип жүргөн пакистандыктар кармалганын кабарлады. Чүй облустук милициянын маалыматы боюнча алар $2000 мекендештерине виза жасап берип, Кыргызстанга алып келгенден кийин эксплуатациялашкан. Ошондой эле мигранттардын алган айлыгын өздөрүнө алып турганы маалым болду. Бул ишке шектелип, чет өлкөнүн 3 жараны кармалды. Мындан тышкары укук коргоо кызматкерлери визасын мөөнөтү өтүп кеткен Пакистан менен Непалдын 13 жаранын аныктап, аларга айып салышкан. Былтыр жөө адамдардын катышуусунда 2613 жол кырсыгы болуп, 254 киши көз жумган. Былтыр Кыргызстанда жөө адамдардын катышуусунда 2613 жол кырсыгы катталган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Аталган кырсыктарда 2594 адам ар кандай жаракат алып, 254 киши көз жумган. Маалыматта айтылгандай, былтыр 2023-жылга караганда бул жол кырсыктары азайганы менен дагы деле чоң көйгөй бойдон калууда. Жөө адамдар катышкан жол кырсыктарын алдын алуу максатында башкы башкармалык 27 январда 1 февралга чейин өлкө аймагында жөө жүргүнчү рейдин өткөрөт. Анын алкагында жолдо туура эмес өткөн жарандарга, жөө кишилерге жол бербеген айдоочуларга көзөмөл күчөтүлүп, жоопкерчиликке тартылат. Жолду туура эмес жерден өткөндөргө 1000 сом, жөө адамдарга жол бошотпогондорго 3000 сом айып салынат. Булак Репортер KG. Ош шаарынын жаңы мэри Жеңишбек Токторбаев, Масалиев жана Мониев көчөлөрүндөгү кооптуу жана тыгын жараткан 2 май куюучу бекетти алдырууну билдирди. Анын айтымында бир адамдын бизнеси деп канчалаган адамдардын коопсуздугуна коркунуч жаратууга болбойт. Масалиева, Мониева көчөсүндө жанагы 2 кабаттуу көпүрөнү. Ушул көпүрө абдан биздин шаардын тургундарына ыңгайсыздык жаратып атат. Ушул көпүрөнү батыраак бүтүрүп, мынакей балдар менен сүйлөштүм. 10 февраль күнгүгө буюрса, 10 февраль күнгүгө асфальтсыз ичин эметип, жолду ачып коюуга пландаштырып атабыз. Бизден эң биринчи задачабыз ушул жолду ачып алсак, анан жана капталындагы жолдордун бардыгын менин тиги тротуарларды оңдоп, жакшынакай витке келтиребиз. Анан ошол жерде бир аябай бир кооптуу 2 заправка бар экен, АЗС, Red Petroleum и МПА дегенчи. Ал жерде бул жагында Мунара деген 12 этаж кабаттуу үй турат, бул жагында Нурзаман үйү турат, аябай кооптуу экен. Эгер жарылуучудай болсо, биздин жүздөгөн, миңдеген биздин жарандарыбыз ошол жерден жабыркайт да. Бир адамдын бизнеси деп, бир адамдын чөнтөгү деп, канча деген биздин жарандарыбыз жабыркайт. Ошон үчүн ал кишилердин да ээлери менен азыр түшүндүрүү иштерин баштап, башка жерден ал жерден, во-первых, тыгынды создавать этет экен, биринчиден элге аябай кооптуу экен, экинчиден тыгынды автомобильный тыгынды создавать этет экен. Ушул маселелерди Кудайым буйрса чечебиз.
With